Билим менен тарбия куштун кош канатына окшош. Эгер адамдын билими күчтүү болуп, тарбиясы начар болсо, ал билимин жаман жакка колдонушу мүмкүн. Ошон үчүн тарбия жагында бирге ала кетүү кажет. Бул сөздүн терең маанисин Жогорку Кеңештин депутаты Абдывахап Нурбаев менен баарлашып отуруп түшүндүм. Алдыда өзүнүн позициясы, пикири бар ачык сүйлөгөн эл өкүлүнүн басып өткөн жолу, жетишкен ийгиликтери жана үй бүлөсү тууралуу сөз кылабыз. Нурбаев Абдывахап Мамадрасулович 1970-жылы Ош облусунун Кара Суу районундагы Төлөйкөн айылында туулган. 1985-1989 жылдары Ош курулуш техникумун аяктаган. 1991-1995 жылдары кесиби боюнча ар түрдүү кызматтарда иштеген. 1995-2000 жылдары Ош мамлекеттик университетинде юриспруденция адистиги боюнча билим алган. 2001-2013 жылдары Ош кооп курулуш өндүрүштүк курулуш мамлекетинин башкы директору болуп иштеген. 2007-2012 жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты болгон. 2012-2015 жылдары Жаш ишкерлер ассоциациясынын Ош бизнес ассоциациясынын башкы кеңешинин мүчөсү. Ушул эле жылдары Ош шаардык кеңешинин депутаты, Адилеттүү Кыргызстан фракциясынын жетекчиси болгон. 2015 жылдан тарта КСДБКнын тизмеси менен 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин депутаты, үй бүлөлүү 5 баланын атасы. Мен 2007 жылы Ош шаар кеңешке депутат болуп шайлангам. 4 жыл депутат болгондон кийин 2012 жылы Кыргызстанда жаңы система кирди, парламентаризм деп туруп, шаардык кеңештеги шайлоолордо партиялык тизме менен болуп калды. Анан ошондо биз карадык, ал жерде ар кандай партиялар чыкты, жергиликтүү партиялар бар. Анан өзүбүз балдар менен кеңешип көрдүк. Ошондо анан кайсы партияга кошулабыз деп, бирок биздин бир идеяга жакын партия чыкпады да. Анан эмне үчүн биз өзүбүз чыксак болбойт деп, анан өзүбүздүн команда менен Адилеттүү Кыргызстан деген жаңы партия түзүп, өзү шаар кеңешке чыгып, анан көп элди өтө таң калтырып, биз ошол 4-чү орунду алдык да. Биринчи СДПК алды, биринчи улуттар биримдиги, экинчи СДПК, анан 3-чү республика, анан 4-чү биз алдык. Бизден кийин Замандаш, Атамекен деген баягы тарыхы чоң партияларда калып калды. Анан биз ошол жерде 2 мандат алып, шаардык кеңеште өтүп, анан иштедик. Ошол жерде көрдүк. Анан кийин 2015 жылы Жогорку Кеңешке шайлоо болду. Анан ошондо биз дагы өзүбүзчө ойлондук, кандай болот, эмне болот деп. Жогорку Кеңешке чыгыш үчүн өтө чоң күч керек. Анан чоң команда керек, чоң каражат дагы керек. Анан ошондо бизге чакыруулар болду. Ошол республикадан, бүтүн Кыргызстандан, Замандаштан, көп партиялардан, СДПКдан. Анан биз карап көрүп, ошол убакта президент жүргүзүп аткан иштерин, аял коррупция менен күрөшүп атканда өзүнүн ниетин эл үчүн кылып аткан нерсесин, анан биз ошол партия менен СДПКга кошулуп, ошонун негизинде анан биздин партиядан биз экөөбүз кирдик спискке. Мен кирдим, ошондон анан бул жактан Элдар Абакиров деген жигитибиз, анан мен алдыраак делем, анан ошентип Жогорку Кеңешке депутат болуп келип калдык. Бул жерде азыр бизде келген коллегалардын 70% жаңы келди, 30% эскилер. Алар деле мага окшоп биринчи жолу келип үйрөндү, эми буюрса иштейбиз, дагы көрсөтөбүз. Абдывахап мырза Жогорку Кеңешке депутат болуп келгенге чейин Ош шаардык кеңеште депутат болуп турган. Ал Оштун мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун дарегине бир канча катуу сындарды айтып, көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген. Мамилебиз жакшы болчу, бирок мен ошол жакта мен өзүм курулуш тармагында көрүп, шаардагы өтө көп баягы коррупциялык жол менен кетип аткан акчаларды көрдүм. Анан мен биринчи кирип өзүнө айттым, жөн эле мындай кылып, Жошпаевич, мына жерде мынанча миллион сом жөн эле кетип атат, мындай болуп атат деп. Ооба, мен көрөм, мен оңдойм деди, бирок бир айттым, эки айттым кылбады. Анан сессияда айтып чыктым. Туура эмес болуп атат, бул элдин акчасы, анткени ал биз деген элдин өкүлүбүз, депутат деген. Эл өзү салык төлөйт, басса турса жөнөкөй мектеп, бала бакчага баргандан баштап пенсияга чейин кийим сатып алат, бензин сатып алат, машинасына буске чыгат, баары акча төлөйт, ошодон салык чогулат да. Анан биз элдин өкүлүбүз, ошончо элдин кыйналса дагы төлөп аткан салыгын биз контроль кылып текшерип карап, биз көзөмөлдөп беришибиз керек. Анан ошону бирөө жеп атса, ал биздин милдетибиз да. Эл бизди ошон үчүн шайлайт. Мен акча салык төлөп атам, бюджет болуп атат, ошону кайра элге адилеттүү жеткизип бергиле деп. Мен өзүнө кирип айткам, анан сессияда айткам, кийин Азаттыкка да чыккан, баардыгы чыккан, ал мен факттар менен айткам. Мен өзүнө асылган эмесмин, кылган иши боюнча. Мына факттар туура эмес, мына ашыкча акча кетти, мындай болду деп айтып бергем баары. Абдывахап Нурбаев үй бүлөтө 9 бир тууган. Ата-энеси болгон аракеттерин жумшап, баардыгын жогорку билимдүү кылган. Эми ата-энесинин жумшаган эмгегинин акыбети кайтып, уул кыздарынын урматын көрүшүүдө. Кыйналып жүрүп окудум, алды окуш кыйын эле.
Okuğun arkasından bari okup kıynalbay baldarım bağıp bizde ham bağıp kaldım. Кичинекейибизден биз дагы элебиз ошол тарбияны эмгек аркылуу беришке аракет кылышты да. Анткени эмгек менен баягы тарбияланган бала кичинекейинен өжөлүк сапат пайда болот. Анан бирине максат койсо ошонун акырына чейин жетишке аракет кылат да. Бир ишти коюп, мына ушуну ишти кылсаңар ушундай жыйынтык болот деп биз мисалы үчүн дыйканчылык кылат элек, бука багат элек, мал багат элек, бирок ошол бука сатканда сөзсүз бизди шаарга алып түшүп бир убакытта алып бизге кийим кечек алып, анан ары кандай оюнчуктар, хоккей, футбол деген оюнчуктар болчу кичинесинде. Кичинебизде ал аз эле болчу андайлар. Ошондой алып берип анан бизди кызыктырат болчу. Анан ошо баягы азыр япондор айтат го, система поощрения и наказаний депчи. Ошол нерсени колдонот эле кичинесинде элечи бизге. Анткени ал турмуштук эми андай китептерде окуп атса, бирок турмуштук тажрыйбасы бар экен эле да. Анан ошон үчүн кичинебизден эле баштап бизди ошо эмгек менен үйрөттү. Анан биз окууда да өтө жакшы окуйт элек. Мен мисалы үчүн жалаң 5 менен бүткөм 8-класста. Анан апабыз 4 классты билими бар эле, бирок ошондой болсо да бизди ошо физика, химияны текшерет эле, тапшырманы аткардымы деп. Ада бизде ойда жок да, аткардым деп коюш деле мисалы баа түшүнбөйт, бирок биз аткарат болчубуз. Ошентип каарманыбыз мектепти жалаң 5 деген баалар менен аяктап, кийин атасынын кеңеши менен Оштогу курулуш техникумуна тапшырат. Андан соң аскерге чакырылып, Орусиянын Брянск шаарында кызмат өтөйт. Брянск шаары бул Белоруссия, Россия, Украинанын ортосунда шаар да. Анан элдин тили 3 элдин тилине окшош да. Кызык өзүнчө. Анан ал Брянск город партизанский слава деп, ал жерде ошо дагы эле баягы жер төлөлөр бар, партизандар илгери канчы. Жалаң токойлор бар. Токойго барасың дагы кечинде баягындай ложка бар, бут кийимге. Ошону сайып туруп үчүнө 3 литр банка коюп койсоң, эртең менен березовый сок толуп калат. Анан биз өтө чоң база болчу, ошол жерге ошол Европадан чыккан баягындай курал жарактар сакталчу, складтар. Анан өтө чоң танкалар. Анан мен милдетим күнүгө кечинде 4-төн 5ке чейин бар, бизде бир 12 цех болчу. Ошо цехтерди текшерип, бул цехтин немеси жагдайы жакшы, пожар болбойт, цех жаба эле деп туруп мен кол коюп берейин, анан жабат болчу. Ал жерде майор, подполковник, начальник цехтер болчу. Мен сержант болчумун, бирок мени күтүшөт эле да. Жолдош сержант, бүгүн мага эртерээк келе аласызбы, мен бүгүн иштен кетет элем депчи. Бирок мен ошол жерде ham ошо субординацияны сактап, өзүмдүн милдетимди аткарат болчумун да. Мен ошондо эле, ал бул майор, подполковник деген нерсе жок болсо, эгер туура эмес болсо мен кол койбойм, буларды устранить эткиле депчи. Анткени ошол пожарный безопасность көп көңүл бурулат болчу да, коопсуздуккачы. Ошондой кылып жүрдүк. Анан ал жерде, ал жерде чыгып атканда КПП болчу да, контрольный пункт. Анан ошол жерде бир гана менин ошо биздин пожарный машинаны эч ким текшере албайт болчу. Ал бардык машина текшерет болчу. Менде мүмкүнчүлүк толтура эле ичиндеги ал жактагы толтура нерсе алып чыгып сатсам болот. Бирок эч ойдо да жок эле да ошондой нерсечи. Армияда жүрдүк, анан ал жерде мени коммунистке кабыл алышты, партияга кабыл алды. Анда Советтер Союзунда анда эми өтө кыйын болчу. Коммунизм өтөм анан мен ойлосом жок өтөсүн да, анан кийин коммунист болдум. Анан келгенде анан Советтер Союзду кыйрады 95. Коммунизм да бүттү. Анан өз алдынча калдык. Анан мен келгенде эле курулуш кесибим боюнча ишке кирдим. Жумушчудан башталдым. Эгемен жылдардын башында юрист болуу модага айланып, көпчүлүктүн арасында каарманыбыздагы Ош мамлекеттик университетинде юридикалык билим ала баштайт. Буга катар Оштогу курулуш компаниясында иштеп жүрүп, 2001-жылы эмгек жааматы жетекчине кетирип, иштин көзүн таба билген жаңы жетекчи катары Абдывахап Нурбаевди шайлашат. Анан ошондо ишканада биздин 500 000 сом карызыбыз бар болчу. Соцфонд, налоговый, салык немедечи. Ананда ошол карыз болсо тендерге катыша албайсың да, курулуш ишканасы. Анан ошондо биз 6 ай ошо карыздын үстүнөн иштедик да. Болгон нерселерди сатып, анан мен 6 ай ошондо служебный москвичибиз бар болчу. Эртең менен бензинди карыз коюп кетип, кел айтып ошол көчөдөн уялып, карызды бере албай, башка көчө менен үйгө кайтат болчубуз. Анан ишканабызда жүзүм өсөт эле, анан өмө жемиш бар эле, анда 2 сомдон каранан, будайынан сатат эле, ошол жүзүм менен ошо нан менен обед кылат элек да, бирок кээде ошого да акча жетпей калат эле нанга дагычы. Бирок 10 адам күнү түнү жакшы ниет кылып аракет кылдык. Анан биринчи жолу ошол 2012-жылы Азия өнктүр банкынан алайдан бир мектеп тутуп алып 1,5 миллион сом мектеп Аскалы деген айылда мектептин ремонтуна. Анан ошо мектеп ушунда сонун кылдык эле. Ошо Азия өнктүр банкынын жетекчилери келип, китеп кылып чыгарып, сүрөткө тартып, анан кийин уже бизге жол ачылды да. Анан эң биринчи алганда бир мен уже москвичим бар болчу. Анан москвич күнүгө бузулат. Анан менин шопурум өзүмүн досум болчу, Чоокхан. Машина айдабайт болчумун. Ал менен уялып иштен кете албай жүргөн экен да. Күнүгө эртең менен аялын, инелерин тургузуп машинаны түртүп жүргүзүшөт. Кийин айтып берет да, сени таштап кете албай жүрдүм. Анан кийин биринчи акчага Жигули алганбызда, самолет алганда сүйүнгөнбүз да. Жигулини алыстан тааныйт элек, о биздин Жигули депчи. Бишкекке келип кетет элек, анан иштеп жүр, анан
ошо ниет кылып анан чоң иштерди кылды. Алгач компанияда 13 гана адам болсо, бара-бара ишканада 300-400 адам иштеп калат. Мындай ийгиликтүү курулуш компаниянын босогосун сагалап, тапкан миллионуңдун мынчасын мага бересиң деп аранын ачкан адамдардан кутулуу үчүн пара берүүгө мажбур болгонун айтат депутат. Эң жаман жактары кээде жаш балдар келет, чоңдун балдарычы. Адам менен учурашчын да билбейт да, офисине келет да, сиз мынанча миллиондук иш кылыпсыз, мага мынанча акча бересиз деп келет болчу да. Элементтин учурашышын билбейт, саламдашышын билбейт да. Ошо эң көп кыйынчылык ошол жактан келген. Ошо прокуратура, финполиция, счетный палаталардан келип, наглый келип акча сурашат болчу да. Ал жактан ошол акчанын аркасында кандай мээнет, канча адам иштеп, бала чака тагып, бала чакасын багып аткан, канча салык төлөп аткан эч ким иши жок болчу да. Бул өтө көп нерв табат болчу. Мен чачым ошодон түшкөн да, мисалы үчүнчү. Ошо дегенде ошо жүрөгүм зыркырап калат эле да. Текшерүүчү келет. Мынандай кылып тойгузган. Малындан ошол баягы президенттер болду, адамдар болду, башкалар болду, тойго жүрөт болчу. Андай только акча берип гана кутулат болчу, башка жол жок болчу да. Бул өтө чоң нерсе болду. Ушул нерсе бизди кыйла аркага тартты да. Ойлоп көрсөңөр, ишкер менен мамлекеттин ортосунда салык менен соцфонд төлөйсүң, болду. Ошо гана мамиле болуш керек да. Мисалы үчүн ошол ишкер төлөгөн акчадан ошол прокурор, ошо счетный палата, финполиция айлык алып бала чакасын багат да. Үйүнө нан алып барат да ошолчу. Ойлоп көрсөңөр, ал еще келип анын мойнуна отуруп алганда, бул ошо ашыкча болуп кетет. Мурун көп айтат болчумун, эгер Кыргызстанда 90 таза адам болуп, ар областка бир 10 таза сот коюп койсо, мен любой текшеришине келип туруп, сыртка чыгарып коет, желкесине карап, сен менен сотто сүйлөшөм. Бирок сотко да ишене албайсың да. Анан эң башкысы сен имиджиң өлөт да ишканаңан. Эгер булар чыгарып берет да, карап турбай элечи, келет дагы каалагандай жазат дагы, мынанча нарушение, мындай кыл деп туруп, массалык маалымат каражатка чыгат. Анан эң кымбат сенин өзүң имиджиң, аброюң да. Сага уже жаман ат пайда болуп калсын деп коркосуң да келечи. Толтура берген убакыт болду. Аргасыдан бересиң да. Ичиңен сөгүнүп, чиниң келип алып сүйлөнүп бересиң. Эми маектин нугун Абдывахап мырзанын жеке жашоосуна бурсак. Аял киши эркектин кабыргасынан жаралган. Аны түздөнбесең сынып калат. Ошондуктан бул жаатта менде көйгөй жаралган жок. Тескерисинче кыйынчылыкта колдогон жубайымдын азды болсо менин жаратып жаткан ийгиликтериме кошкон салымы чоң дейт эл өкүлү. Аранда 23 жашында 19 жаштагы кызды ала качып алганын айткан мырза учурда 4 уул, 1 кыздын атасы. Андай көп нерсе турмушта кандай эмне болот, ой деле жок болчу анда. Жаңы үйлөнүп анан үйлөнгөндөн кийин анан ар кандай ситуациялар болду, бирок биз көбүнчө эле көп нерсени чогуу ортодо чечип, баягы ынтымак болуп анан ар кандай турмушта кыйынчылыктар, проблема болот, ошону деле ортодо чечип анан ошодон туура чечим чыгарып, анан мындай эле көп эле андай бир ортодо конфликт болбоду да менимче. Биз да анан ошондой кичинебизде ойлойт болчубуз, жаш кезде ошондой өзүбүзчө үй бүлөлүү, бала чакалуу болуп, анан өзүбүздүн үйүбүз болсо деп. Ушул үйдү биз 7 жыл курганбыз. Анан устабагат элекпиз анан мындай. Мага бакап ошондо эле мага сабыр болууну үйрөткөн экен да. Азыр ойлоп көрсөмчү, эми жаш экенмин да, 18-19го ушул жерге келип толгонмун. Анан бир нерсе болуп калса эле ошо капа болуп, кичине ыйлактап эме кылсам, сабыр кылсаң анан баары жакшы болот дей берчи да. Сабыр кылсаң баары жакшы болот деп, Кудайга шүгүр. Баары Кудайга шүгүрбүз. Балдарыбыз бар, кызыбыз бар, билим алып атышат, окуп атышат, мектепте окуп атышат, кичинекейибиз бакчага барат. Балабызды таштап Бишкекке кеткенбиз да 2 жумага. Анан садикте 1 жумадан кийин күнүгө эжекесине баягы мен дүйнөнүн апам менен тааныган кыз атат экен. Күнүгө телефон койдурта берет экен. Анан кийин биз келгенден кийин коемчу, жок койбой эле коюң, апам келип уже сагынбай калдым депчи. Ата-энесинин берген тарбиясын балдарына колдонуп, аларды коомдун татыктуу жараны болууга үндөгөн ата жакында эле уулунун кылган ишине ичи жылып, кубануу менен ал окуяны бизге айтып берди. Балдарымда боорукердик сезим барына сүйүнөм да, анткени өткөндө бир эжекеси ооруп калып, Тажикстанда операция кылып, машинамды сатып бере берейин деп келди да балам. Жана мен акча берем туруп турсага деп, жана бул нерсе сүйүндүм. Мен өтө сүйүндүм ошонун түнү, ошо менен. Эжеке баягындай сырыз печен болуп калыптыр. Окуткан экен эжекеси. Тажикстанда операция кылып $2,5 керек экен. Машинамды сатып берейин деп келди да, чоң балам. Жана ичиме өтө сүйүнүп, мен акча таап берем сага деп, анан кичине акча берип турду. Бул нерсе жакшы нерсе. Дагы бир уулун Лондонго окууга жөнөтмөкчү болуп даярдап жатканда, бир күнү ал: "Мен Лондонго барбайм, ошол акчаны классташыма бериңиз" деген. Ал досум бизде окуйт болчу, бирок атасы өтүп кетип, апасы башка турмушка чыгып, контрагын төлөй албай окубай калып атат. Бирок өтө кыйын окуйт. Ошо баланы алып кел үйгө десем, алып кел дегесем, мына жерден мындай көйнөк кийген, кыска кышын кийген бир бала келди. Анан аялын кийим берип, биз төлөп бердик немесин. Ошол бала 9 класста, 10 класста балдар менен Израилге олимпиадага барып келди.
апасы башка бирөөгө турмушка чыгып тайнесинин колуна калыптыр. Анан ошо өтө кыйын окуйт. Үйгө келет, кечигитип окуп жүрөт да. Анан кийин ошол азыр Туркияда ошол бала өз күчү менен бир жылына 15 000 доллар төлөй турган университетте бекер окуп атат да. Ушундай балдар толтура да. Балдар кичинекейинен буруп бала бакчадан, мектептен тарбиялап чыгарсак, ошол балдар кечээ мамлекетте оңдойт. Биз мына Ошто мисалы үчүн өз ишкерлер союзу өзү биригип бир бала бакча курдук 3 000 доллар. Ошол балдар азыр тарбиялап атабыз, кичинесинен англис үйрөтүп атабыз. Анан мен кичинекейден баштап өзүмдүн ошондой максатым болчу, мектеп куруу. Мектеп курсак ошол жерге райондордо толтура бизде акылдуу балдар бар да.